жаш балдардын каалоосу боюнча салюттарды алып берип, тортторду алып берип, ата-энелери көңүлдөрүн көтөрүшүп, жаңы жылда аракет кылышат. Балдардын негизи балдардын каалоосун аткарыш керекпи? Менин оюмча балдардын бүт эле ата-энелер балдарына жакшылыкты каалайт да. Анан кийин баланын каалаган нерсесин алып берип, эме кылышат да. Кээде ушу жакшылык каалап атып, кээде баягы зыян учур болуп калып атат да. Ошону кандай ата-эне алып бериш керекпи, алып бербеш керекпи? Менин оюмча зыянды алып бергенден кийин жанында болуш керек го деп ойлойм да. Ошону атып аткандачы ата-энеси Жанында болбой калып атпайбы? Жанагы атын өчкө жин сууну кубалап кетип калат, анан ошо менен бала менен калып атат да. Анан маселе ошондон чыгып калат. Ооба, ошо балдарын жалгыз таштап кеткенден болуп атат. Бирок ата-энелер деле менин оюмча жумушта болуп калганга жарашыктуу балдардын жанында боло албай калып атат да. Бул менин оюмча ата-энелердин күнөөсү эмес. Менин оюмча балдар жетилип калганда Кимдин күнөөсү? Жо, негизи буну адамдардын ден соолугунан дагы эме болуп калды да. Жанагындай жаңы жылда мен өзүм көргөнмүн, жанагындай жаш балдар бири-бирине жанагындай тарсылдаган эмелерди жандырып ыргытышып, анан кийин жабыркагандар болгон. Мен Кайсыл жерде болгон? бул Айылда болчу, Өзгөн районунда болгон. Мен өзү жаңы жыл тоскону баргам Айылга, ошондо жанагындай балдар кечинде эшикке чыгышып, анан жаңы жылды тособуз деп 12-де. Анан кийин жанагындай салюттарды атышкан. Менин оюмча жабыркагандар болгон да. Ошол бизде кыргыздар ушундай экен да, көрүп билебиз, бирок кайра эле жасай беребиз да. Анан ушул оорудан кантип чыгабыз? Ушул оорун мисалы жана өлүм оорун жашырсаң өлүм ашкер болот дейт. Ушул оорудан чыгыш үчүн ата-энелер же болбосо бир туугандар, жакындар, коңшулар эмне кылыш керек? Же өкмөт, же депутаттарга сунуштарыңар барбы? Жок, негизи менин оюмча мындай нерсени жанагындай бири-бирин адамдар негизи бири-бирин карап эле кетип атат го дейм да. Бирөө жаныңда кошунаңда атаңдашып, кошунаң атса сен дагы атпай каласың дегендейчи. Ал бирөө атса бир үчөө аталы деп, Да, ошондой да, бири-бирин карап эле кетип атышат го дейм да, жарышыпчы. Мындай кошунаңдын мынча эмеси болсо сеники да ошондой болсун депчи. Көп адам менин оюмча ачкөздүк болуп кетип атат го дейм.